Эгер башка өлкөгө кетем десеңер, кымбат авиабилет алганга чейин сөзсүз түрдө текшергиле. Атыңарда кандайдыр бир чектөөлөр барбы же жокпу? Менде практикада көп болгон, адам кымбат авиабилет алгандан кийин аэропортко барып, анан ошол жерден кармап калышат чыгарбай. Көрсө ал адамдын атына жарым жылдан бери иш козголуп, алар издеп жүргөн имиш. Чындыгында кандай болгону белгисиз, бирок флажок бар, демек аны эч жакка чыгарбайт. Тергөөчүнүн ойгонуп келишин күтүш керек, пландын баары өлөт, эч жакка кете албайсыңар. Эгер ошондой болбосун десеңиздер, алдын ала текшергиле. Биринчиси бул сот департаментинин сайтына текшерсеңер болот, ИННде жазып турат. Бүгүнкү күндө мобильный банкинг, түндүк дегендер бар, ошол жерден текшерсеңер болот. Экинчиси, чек ара кызматына арыз менен кайрылышыңыз керек. Анан официалдуу түрдө жообун күтөсүңөр, бирок ал бир нече күндү алат. Үчүнчү, жеңил ыкмасы бул Бишкек шаарына жакын жайгашкан бул ак жол пунктуна барып келиш. Ошол жерге барасыңар, Курдайга бараткан жолдо өткөнгө аракет кыласыңар паспортуңар көргөзүп. Эгер кандайдыр бир чектөөлөр бар болсо, силерди ошол жерден эле чыгарбай коет. Эгер чектөөлөр жок болсо, өтүп кетесиңер дагы, кайра кирип, анан авиабилетти алып берсеңер болот. Бирок официалдуу түрдө жооп алгыңыз келсе, анда сөзсүз түрдө ошол чек ара кызматынын жообун күтсөңөр болот. Күткөнгө убакыт болбосо, ак жолго эле барып текшерип аласыздар.